Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir alayna wa tammim bi khair. Сөзімді шексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болгон Аллах Тааланын аты менен баштагандан кийин буга чейин сиздер менен баштапган долбоорлорубуздун бири улуу биз устаздарыбыздын бири Шейх Тарык Сардарга калемине таандык болгон Тавкул Айтыки аля арбаин рифқи деген китебинен сабак баштаганбыз. Ошонун негизинде бул китептин андан кийинки сабактын улантысына өтмөкчүбүз. Аллах Таалам чындыгында бул устаздын кылган эмгектерин кабыл кылган болсун жана бул дүйнө акыретте Аллах Таалам пайдасын тийгизген китептерден баалуу эмгектерден кылган болсун. Чындыгында Тавкул Айтык бул адамдын атайын кооздук болуп тагыла турган бир тагынчак сыяктуу деп айтылган нерсе. Ал эми биз которгондо ошонун мааниси маңызына карап, чындыгында бул китептен көөдөндүн кооздугу, чындыгында биздин азыркы учурда ашказаныбыз балким ток, баш казаныбыз дагы ток, бирок көөдөндүн ачкалыгы, көөдөндүн ушунчалык баягы боштугу адамдардын ичиндеги бир топ көйгөйдү ошол нерсе жараткандыктан качан гана адамдын ошол адеп ахлагы, ошол көөдөнү ыйман менен толгондо, исламдагы шариятыбыздагы адеп ахлак менен кооздолгондо гана адам чыныгы инсандык даражасын, инсандык табиятын толук сактап калган адам болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы устазыбыздын негизги максаттарынан бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны окулган кезде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунда чагылдырылган кезде анын тарых баракчаларына караганда, пайгамбарыбыздын өмүр баянын караганда, пайгамбарыбыздын өзүнүн жеке инсандык жүрүм турумдарына, адеп ахлагына, сүйлөгөн сөзүнө көп маани берилбей калгандыктан, устазыбыздын негизги максаттарынан бири пайгамбарыбыздын мүнөзүн, ошол өзүнүн адеп ахлагы менен, сүйлөгөн сөзү менен адамдарга кандай пайгамбар болгон экендигин, кандай улуу зат экендигин жеткизүү максатында жазылган китептердин бири. Мына ошондуктан дагы бул китепте андан кийинки зикир кылынган хадистердин Ал-Хадису Самин 8-чи хадис болуп эсептелет. Бул 8-чи хадиске устазыбыз фи аннар рифқа фин-наси манфаатун лахум деп тема койгон. Чындыгында эмне дейт? Жумшактыкта, кичпейилдикте, жөнөкөйлүктө адамдар үчүн өтө көптөгөн пайдалар бар деп баштаган. Мына ошол теманын негизинде Ан Айшата радияллаху анха قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرفق في قوم قط إلا نفعهم ولا كان الخرق في قوم قط إلا ضرهم деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ушул хадисти риваят кылат. Чындыгында бул хадисти Абд ибн Хумейд фил Мунтахабта жана Базарда келген хадистин негизинде чыгарылган. Ошол хадисте алып келгенде, бул хадисте юбайину анна рифқа манфаатун линнас ва анна фи фуқданихи мадарратун лахум дейт. Чындыгында бул хадисте эмнени баяндады дейт? Ар бир жумшактыкта, кичпейилдик, жөнөкөйлүктө адамдар үчүн пайда болгондой эле, анын каршысында, анын тескерисинде аны жоготкон адамдардын, демек алар үчүн чоң бир зыян бар экендигин эскертти дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул берекелүү хадисте ушундай деп айтат: "Ма кана рифқу фи қаумин қаттун илля нафаахум." Кайсы бир коомдо, кайсы бир элде жумшактык боло турган болсо, албетте алар үчүн пайда гана бар деп айтты. Тескерисинче ولا كان الخرق في قوم قط إلا ضرهم. Кайсы бир коомдо, кайсы бир элде, журт, кайсы бир улуттун ичинде эгерде аларда бир катуулук боло турган болсо, кополдук, корсуктук боло турган болсо, албетте ал нерседе зыян гана бар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскерткен хадисти келтирген. Чындыгында Айша энебиздин бардыгыбыз билгендей эле, Айша энебиз Абу Бакр разияллаху анхунун кыздары, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң сүйүктүү жубайларынан бири. أنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف في قوم. Чындыгында бир коомдун, бир элдин, бир журттун бул сыфаты болуп эсептелет дейт. ذلك بأن وفقهم الله تعالى للاتصاف به للتعامل به مع الآخرين. Аллах Таала ар бир коомго, ар бир элге өзүнө берген бир сыфат болуп эсептелет. Башкалар менен мамиле кыла турган, башкалар менен бир жашоодо алды берди соода маселесинде,
жашоодогу ар кандай мамиледе сыфатталган бир сыфаттарынан бири болуп эсептелет. Вали мубашаратул умури бихи каттун. Чындыгында ар бир нерседе ушул нерсе ушундай сыфат болгондо гана демек алар үчүн жакшылык бар дегенди. Илля нафаахум рифку фи шууни хаятихим ва умури маашихим ва фи ахиратихим деди. Чындыгында кайсы бир коом үчүн эгерде ал коомдун өзүнүн сыфатында жумшактык, кичипейилдик, жөнөкөйлүк боло турган болсо, аррифку фи шууни хаятихим дейт. Алардын жашоосунда болсун. Ва умури маашихим, алардын өзүнүн күнүмдүк турмуштагы ар бир ишинде болсун, бул жашоодо болсун. Ва фи ахиратихим, чындыгында ал акыреттеги абалында болсун дейт. Демек, бул дүйнөдөгү жумшак, жөнөкөй, кичипей болгон адамдарга, демек акыреттеги абалы дагы, аларга дагы кичипейлик, аларга дагы жөнөкөйлүк мамиле кайтарылардыгын эскерткендигинде. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте вала канал хурку деген, хурк дегенде бул араб тилинде ал хараку, ал хурку вал хурка деп дагы үч маанинде үч түрдүү колдонулуп келген. Ва хуа зиддур рифка, чындыгында бул хурк деген сөз ошол жөнөкөйлүк, жумшактылыктын каршысында турган, демек катуулук, корстук бир мамилеге айтылган сөз болуп эсептелет дейт. Демек, фи кавмин дегенде максат фа инна истабдалу бир рифки фи сифатихим ва фи муамалатихим маал ахарин. Чындыгында өздөрүнүн сыфатында, башка бирөө менен мамиле кылганда, өздөрүнүн ар кандай түздөн түз өздөрүнө байланыштуу амалдардын бардыгында ал катуу болгон адамдар, демек анын каршысында турган бул жумшактыктын тескериси болуп эсептелет. Илля даррахум дейт. Демек, аларга зыян гана болот деди. Зыян качан болот десе, фи дуньяхум ва ахиратихим дейт. Демек, катуулук, корктук, адамдарга бир адамдын жүрөгүнө тие турган, адамдардын көңүлүн орта турган сыфаттын бардыгы адамдарга оор болот. Ал нерсенин зыяны бул дүйнөдө эмес, акыретте дагы болорун эскертти дейт. Ва кала ал имам ал мухаддис ал хафиз, бул улуу бир хафиз болгон Абул Хатим ибн Хиббан ас-Субти деген чоң бир мухаддис алымдардан өткөн. Мына ошол киши айтат: фи тарки рифqi yakunu al-kharaqu wa fi luzumi al-kharaqi تخاف الهلكة. وقال الإمام الأسمعي رحمه الله السريع تويتخن. Эми чындыгында бул улуу имамдын, мухаддис алымдын айткан сөзү, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадисинде шарт катары айтылган нерседе айтат. Фи тарки рифqi yakunu al-kharaq дейт. Ким өзүнө жөнөкөйлүктү, кичипейликти эгерде таштай турган болсо, дароо ал адамдын ага корстук, бир катуулук бир сыфат ага ушундай нерсе келет. Филузумил харqi, демек адамга качан гана жумшактык, жөнөкөйлүктүн каршысында катуу, корс болгон, текеберлик, бир башкаларды бир кемсинткен сыфат боло турган болсо, демек ал нерсе анын халак болушуна, жок болушуна, анын чоң бир азапка душар болушуна ишарат дейт да. Мына ошондуктан дагы бул имам ал-Асмаидин шер сыяктуу алып келген өзүнүн ыр саптарында ушундай деп айтат. Валам ара мисла рифqi фи линихи ахража лил азраи мин хирқиха ман ястаин бир рифqi фи амрихи ястахриджил хайата мин жухриха деген. Демек, Асмаидин бул сөзүндө эмне дейт? Мен жумшактык кылынган мисалында дейт, жумшактык мисал, кичипейил болгон, жөнөкөй болгон адам дейт, ар кандай адамга дагы, ар кандай абалга дагы ал үзүр таап, анын ошол үзүрлүгендигине, аны жакшы күмөн кылып тура турган боло турган болсо, мен ястаин фир рифqi дейт. Демек, кимде ким ал өзүнүн амалында, ишинде, сөзүндө, жүрүм турумунда жумшактыкты колдоно турган болсо, ястахриджул хайата мин жухриха, жыланды дагы ийининен чыгарат деп айткан. Билесиздер, биздин кыргызда дагы жакшы сөз жыланды ийининен чыгарат. Демек, жакшы сөз менен, жакшы адеп ахлак менен, мамиле менен жүрүм турумдун таасири адамга эмес, кала берсе айванга дагы ошол нерсе таасир бергендигин жеткизгиси келген. Мына ошондуктан дагы бул ошол азыркы хадиске байланыштуу дайым ошол устазыбыздын адатынча хадистен кийин бир кыссаны, бир болуп өткөн, улуу өткөн алымдардын, олиялардын кыссаларынан алып келген пайгамбар ошол адаты бар. Мына ошол нерсенин ичинде ахбарани ба'дул машайихи ал-ажилла ан шейхихим Шамайха ал-Хумами
الأستاذ المتفنن العجابي العلامة الفقيه الأصولي المتحقق المدقق القاضي Muhammad ibn Yahya al-Amani al-Hanafi al-Makki deydi. Чындыгында устаз дейт, менин улуу бир устаздарымдын, шейхтеримдин кээ-бирлери ал өзүнүн устаздарынан уккан бир кыссаны айтып берген дейт. Ал устаз ошол өзү аллама, факих болгон, усули болгон, мухаккик болгон улуу бир алымдардын бирөө, Меккеде казы болуп турган устаздардын бири дейт. Кана ал-мулаккаб, ал кишинин ошол лакабы боюнча Абу Ханифа ал-Асхар. Чындыгында кичинекей Абу Ханифа деген лакапка дагы таандык болгон, ошондой даражага жеткен улуу бир устаздардын бири эле дейт. Хакада ахбарани ба'ду жиранихи ал-фудала сакин ма'аху фи нафс al-hay дейт. Чындыгында ол устаздын ал болгон окуясы жөнүндө, ал устаздын, ал улуу алымдын адеп ахлагы жөнүндө өзү менен коңшу жашаган ошол айылдаштарынын айтып берген окуясын айтып берет. Инна шейха Мухаммад кана касира ситри аля асхаби зунуби мушфиqan атуфан аля мабтала бил уюби лайнан мутавадиан фи муамалатихим сахлан дамисан في معاشرتهم دائم البر في جيرانه ملازمة الإحسان على إخوانه فمن ذلك дейт. Чындыгында бул улуу Мухаммад, ошол Мухаммад деген улуу өткөн алымдардын бири, анын ушундай бир адаты бар эле дейт. Чындыгында күнөөлүү адамдар бар, кемчилдиктүү адамдар бар. Ошол алардын ошол кемчилдиктерин, айыптарын, алардын ошол кылган нерсесин аларга бир боор ооруган себептен, алардын ошол кылып аткан кемчилдиктерин, алар ошол билбестиктен кылып аткандыр, аларга балким жеткизе албай аткандыктан ошол жаман жолдо жүргөндүгүнө, же болбосо алардын ошол кылып атканына бир жиркеничтүү абалда эмес, балким ошолорго кичип жөнөкөйлүк менен, аларга бир ырайым кылган абалда, ушулар дагы акыйкат туура жолго түшүп калса деген абалда кээде алардын айыптарын жашырып койгон бир адаты бар эле деп эскерет да. Мына ошондо анна бa'du ahlu jarrati ibtalahumullah bi shurbin min ba'd al-muskarat дейт. Чындыгында ошол коңшу жашаган ошол айылдаштардын кээ бирлери алар ушул мас кылуучу ичимдик менен ичип мас болуп калган бир чоң бир бале менен, сыноо менен сыналган бир коңшулары бар эле дейт. Алар ошол өздөрүнүн үйүндө ошондой ичип, алар өздөрүнүн ошол айыбын жашырып, эч кимге көрүнбөстөн ошондой жаман бир иштерди жасап алгандыгын ал устаз байкайт эле дейт. Ошонго карабастан ал устаз ошолордун кылып аткан кээ бир кемчилдиктерин элге ашкере кылып, алардын айыбын ачып, алардын кемчилдиктерин башка бирөөлөргө бир айткандан аларга ошол боор ооруган абалда, алар дагы хидаятка келип калган, аларды бир уят кылып, шерменде кылып, алардын кийин ошолордун өздөрүнө эле эмес, алардын кийин урпактарына дагы бир жаман сөз айтылып калуусунан аяган абалда алардын ошол айыптарын жашырган эле дейт да. وصادف وصول هذا الفريق حارة الشيخ خروجه منها وتعجب لرؤيتهم وعرف بنفسه وكان قاضيا بمحكمة المكة المكرمة дейт. Чындыгында ошондой бир жаман көрүнүштүү абалда отурган жеринде ал казы деген азыркы биздин сөз менен айтканда ал сот болуп иштеген. Меккеде билесиздер, араб Сауд Арабиясында шарияттын өкүмү жүргөн. Эгерде ошол арак ичкендер болсо, шариятта буйрулгандай эле арак ичкендерге жаза колдонулган, шарияттын өзүнүн 80 камчы урула турган жазасы бар эле дейт. Бирок ошого карабастан алар ошондой бир жаман абалда отурганда алар кокустан аларга ошол нерсени келип калгандыгын байкаган дейт. Фa'arafu fi husni sum'ati ittisa'i shuhrati fabalagu fi ihtiramihi wa 'arda khadamatihi 'alayhim. فاستفسر الشيخ عن سبب مجيئهم إلى حرته فأخبروه بما بلغ به وما كان من الشيخ إلا تكلم معهم بكلام رافق رقيق تفوه منه رائحة العلم والعدب والرفق واللين дейт. Чындыгында ошондой абалда болгондугуна карабастан, анын өзүнүн ал адамдын ордуна ошондой бир даражасына карабастан келип, аларга жумшактык менен, жөнөкөйлүк менен, кичпейилдик менен аларга ошондой сүйлөйт эле дейт да. Ал адамды көргөндө, ал адамдан илимдин, адеп ахлактын, жөнөкөйлүктүн, кичпейликтин жыты буркурап чыгып тургандай эле дейт. Анын ошо кылган мамилесинен.
تنشأ منه الحقوق الجيرة والخلق الستر على المسلمين. Аны көргөн адам ошол чыныгы момун мусулмандардын коңшуларына болгон укуктарын, адеп ахлактарын көрөт эле дейт. Мусулман адамдын эч качан айыбын ашкере кылганга эмес, тескерисинче мусулман адам бир айыбын, кемчилдигин жаап жашырып турганга, ага тескерисинче үгүт насаат кылып, ошол жамандыктан кайтканга, тоба кылганга эскерте турган бир сыфаттары бар эле. ثم في غاية اللطف وتهذيب صرفه المسرورين باللقاء والمغطئين بالوقوف معه والسماع منه. Чындыгында ошондой улуу адам, даражалуу адам болгондугуна карабастан, алардын ошондой бир жаман ыплас абалда болгонуна карабастан, келип алардын жөнөкөйлүгү менен, кичипейилдик менен, аларга ошондой абалда болсо дагы жолугуп сүйлөшүп, алар менен бир кичипейилдик болгондугу жөнүндө кыссаны келтирди. فعندما بلغ هؤلاء الجيران موقف الشيخ هذا فكيف نافح منه وستر عليهم، فكيف دافع عنهم مبغة أمرهم، فأنقذهم من غائلة عملهم وعظموا صنيعه وأكبروا ما فعلوا وخجلوا منه غاية الخجل ولم يجدوا ما يكافئونه مكافأة الرجال على مواقف الرجال дейт. Чындыгында ошондой абалда болгондугуна карабастан, кийин аларды ошол кемчилдигин аларга эскертип, аларды жамандыктан кайтарып, аларды жакшылыкка буйруп, ошондой мамиле кылып, бирок аларды ошол өзү казы болуп тургандыгына карабастан, аларды ашкере кылбастан ошондой кылгандыгына дейт, алар ушунчалык ал устазды көргөндө уялгандыгынан дейт, алардын ушунчалык кыжалат болгондугун карады. Алар ошондой амалда болгондугуна карабастан, алардын өзүнүн мусулмандык, чыныгы мусулмандык адеп ахлагын, милдетин аткарган устазды көргөндө ушунчалык кыжалат болуп, аны көргөндө жерге кирип кетчүдөй ушундай болдук дейт. Бирок ошол кишинин чыныгы бир эркектик сыфатын, анын илимин, анын адеп ахлагынын ага кандай, ага ошол жакшылыгына кандай бир жакшылык менен кайра кайтарууга эч бир абал таппай калгандай бир абалдыгын эскеришет. ويشكر الله على جيران مثل هذا العالم الشهم المفضل дейт. Чындыгында ушундай бир улуу даражалуу, Аллах Таала анын даражасын бийик кылган, ушундай бийик даражалуу адеп ахлак менен сыфатталган ага коңшуларды кылып койгондугуна Аллахка шүгүр келтиргендиги. Алар дайым аны эстегенде алардын ошондой жаман абалдан, жиркеничтүү абалдан إلى الكرامة التقوى وسرعان ما تابوا إلى الله توبة صادقة. Алардын ошол адамдын адеп ахлагынын, жүрүм турум мамилесинен алар ошол жаман иштен арылып, жаман ишке тоба кылып, Кудай Таалага кайткандыгы, чыныгы Аллах Таалага тоба кылып, وَطَلَّقُوا مُسْكَرَاتِ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً. Чындыгында ошол адамдын адеп ахлак, кулк мүнөзүнүн таасирленген адамдар ошол арам иштен, жаман иштен толук тыйылып, Аллах Таалага тоба кылгандыгы жөнүндө кыссаны алып келет. وكان هذا المتولي عن منصب القضاء ولكنه كان يفقه أن ممارسة الأحكام القضاء تكون في مجالسه لا في الأحياء والحارات дейт. Чындыгында ал казылык, соттук амалы, ал өзүнүн мансабы, анын бийлиги ошол иш ордунда. Эгерде ошол казылык сотко ашып, соттун алдына келгенде ал ошол казылыктын амалын аткарыштыгын. وأن الحزم المطلوب من القاضي في تطبيق الشرع وعدم الهوادة في الإنقاذ في إنفاذ أحكامه لا ينافي اللين مع الناس والرفق به عند تعامله дейт. Чындыгында ал казы, эгерде ал сот абалында, ошол сотто турганда, сотто туруп ал Аллах Тааланын өкүмүн ишке ашырууда дейт. Ал өкүмдөрдү жүргүзүүдө ал андай ырайым болбосо дагы, бирок ал көчөдө жүргөндө, эл менен жүргөндө, эл аралап жүргөн учурда ал эл менен жөнөкөй эл катары болгондугун дейт. Бул чындыгында ал адамдын ушунчалык жогору экендигин, ушул адамдын ушунчалык даражасы бийик экендигин билдирет дейт. Мына ошондуктан дайым адам жумуш менен, жумуштагы милдеттерге, жумуштагы укуктар, тактык менен ошол талап кылынса, ал эми иштен жөнөкөй убакытта, башка убакытта адам менен адам катары, досуң менен достой, жакын тууганың менен туугандай мамиледе, жөнөкөйлүктө, жумшактыкта болуу, демек бул чыныгы толук мусулман адамдын адеп ахлактарынан бири болуп эсептелет. Мына ошондой эле андан кийинки хадис аль-хадису таси' في التزام الرفق وعدم المقابلة العنف في مثله дейт. Чындыгында бул андан кийинки 9-хадисте
коюлган тема боюнча дайым адам баласы ошол жөнөкөйлүктү, жумшактыкты, кичипейилдикти өзүнө адат кылуу дейт. Анын каршысында турган катуулукту аны таштоо деген мааниде тема койгон. Мына ошондо андан кийинки 9-хадисте устазыбыз алып келген хадис, чындыгында бул имам Бухари менен Муслимде чыгарылган хадисте, ана Айша радиаллаху анха кайрале ошол Айша небизден риваят кылган хадисте أن يهودا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقالت العائشة رضي الله عنها عليكم ولعنهم الله لعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش dedi. Чындыгында Айша небиз кайра риваят кылган бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бир яһуттар, жөөттөр кирип келди. Бул хадистен демек түшүнүп турган маселе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага көчүп келгенден кийин жөөттөр менен чогуу Мединада жашаган абалда болгон абалды эскерет да, ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бир топ бир жөөттөр келгендиги жөнүндө хадисте баяндап, ал хадисте алар келгенден кийин Айша небиз айтат, алар ассаламу алейк деп салам берди дейт. Ошондо Айша небиздин ачуусу келгендиктен аларга карганып, ал каргыс сөздөрдү, Аллахтын газабы болсун ачуу деп ушунчалык жаман сөздөрдү айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам махла я Айша алейка биррифqi ва ияки вал-унф вал-фухша dedi. Айша небизге айтты, Айша небизге акырын dedi, токтон dedi, шашпагын dedi. Сен өзүңө дайым ошол жөнөкөйлүктү, жумшактыкты өзүңө бекем туткун dedi. Сен эч качан катуу болуп же бузуку жаман нерсеге ашыкпагын, ага шашылбагын деп эскерткен, андан алыс болгон деп эскерткен хадисти келтирет. Хадал хадис юбайну аннал унфа янбагhi an yuqabila birrifqa wa anna al-fuhsha yanbaghi an yu'amila bil-lutfi anna alladhi tadanna bil-ghalat al-fi'ali يترفع عنه بلين الحصال أن من ابتلي بممارات تداوى مرضه بالمداوات. Демек, бул хадисте Айша небиздин ошол жөөттөр келип, ассаламу алейк деген сөз, ассаламу деген тынчтык, Аллахтын сага тынчтыгы болсун деп айткандын ордуна ассалам деген пайгамбарыбызга сага өлүм болсун деп каргыш тилегендиктен Айша небиз ачууга алдырып, андан кийин аларга алейкум силерге болсун ошол каргыш, өлүм. Ва ла'анакумуллах, Аллах Таала силерден наалат кылсын. Ва газибаллаху алейкум, Аллах Таала силердин газабы болсун деп ачууланып кеткендигинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Айша небизге эскертип, жумшактык менен, кайра жөнөкөйлүк менен Айша небизди биринчи тыйып, алардын ошол кылып аткан каргышына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөн гана жөнөкөйлүк менен ва алейкум силерге дагы деп пайгамбарыбыздын аларга өздөрүнө жараша адеп ахлак менен жөнөкөйлүк менен жооп берип, алардынга тең келип, алардын ошол пастыгына, алардын ошол надандыгына пайгамбарыбыз түшпөстөн, тең келбестен акырын гана жөнөкөйлүк менен жооп бергендиги жөнүндө хадис менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Буйруса, кийинки сабагыбызда ушул 9-хадистин шархына токтолуп, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадистеги алынган жашоодогу биз колдоно турган пайдалар жөнүндө, андан кийин ошол устазыбыздын адатынча ушул кыссага байланыштуу өткөн сахабалардын, табииндердин же андан кийинки өткөн улуу аалымдардын же олия адамдардын өткөн окуясы жөнүндө токтолмокчубуз. Чындыгында бул адеп ахлак исламыбыздагы исламдын 3/1 бөлүгү болуп эсептелет. Тагыраак айтканда, ислам биринчи бир бөлүгү i'tiqad, ишеним маселесинде болсо, экинчиси ал-муамалат, экинчиси бул адамдын жүрүм турумундагы, алды берди күнүмдүк турмуштагы мамилесиндеги, кала берсе ошол күнүмдүк турмуш мамиле бул жөнөкөй адамдан баштап эл аралык деңгээлдеги дипломатиялык мамилеге чейин байланыштуу болсо, ал эми диндин 3/1 бөлүгү болсо, ал-адаб вал ахлак чындыгында адамдын кулук мүнөзү, адеп ахлагы болгондуктан тазкият нафс, адамдын өзүнүн ички дүйнөсүн агартуу, ички дүйнөсүн тазартуу боло турган болсо, демек бул адам баласынын толук айтканда адам бир өзүнүн тасаввуф менен ошол ички дүйнөсүн агартып тазартып, көөдөндү чыныгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген адеп ахлак менен кооздогондо гана толук кандуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү сүрөттөгөндөй кыямат күнү эң ажырсоо көп адам ким десе, зу хулукин, чыныгы чырайлуу кулук мүнөз ээси деген татыктуу, ошондой даражага татыктуу мусулмандардан кылсын деп Аллахтан тилеп кетем. Аллах Таалам баарыбыздын
сырткы келбетибизден алдын биздин ички дүйнөбүздү, көдөнүбүздү ыйман менен, ислам менен кооздогон инсандардан кылсын деп Аллахтан тилеп кетемин.